эле ыраазычылыктан баштайбыз. Бүгүн эртең менен ойгонгондо эле, эртең менен ойгонгондо бизден денебизден биринчи мээбиз ойгонот. Мээбиз ойгонгондо эмне кылабыз? Сразу эле туруш керек деп жаман нерселерди мурда мен өкмөттүн жумушунда иштегенде сразу эле мындай ой келет да, жумушка барыш керек деп сразу эле настройду эмне кылабыз? Жаман жака мындай кыйналып, сүйүнүп эмес, кайра барыш керек деген сыяктуу ушундай настрой болчу эле да. Ошон үчүн жашоо дагы ушул сыяктуу болчу да. Кыйналган жашоодо эмне үчүн жашаган экен десе, өзүбүздүн настройдон экен да. Эмне үчүн эрте туруш керек, эмне үчүн биз таңкы 6-да баштап атабыз. Көп кишилер азыр ойгонгон жок, мына катышкан азырынча 33 эле адам катышып атат. Хотя аябай көп бизде жазылган, 100дөн ашык да. Эми ошолордон катышып аткандарын карабайсыздар, булар ойгонгон, өзүнө жоопкерчилик алган эле кишилер ушунча аз болуп атат да. Ошондуктан азаматсыздар демекмин, өзүңүздөрдү өзгөртөм. Мен жакшы жака өзгөрөм. Ушул сабактарды угуп, өзүңүздөр практика жасасаңыздар, абдан сонун өзгөрүүлөр болот да. Эми эртең менен ойгонгондо эле ыраазычылыкка айтып баштайбыз да. Эмнеге ыраазычылыкка айтабыз? Мен мурда ыраазычылык десе эле мындай кайра эле ички дүйнө менен иштеп эмес, сырткы менен көбүрөөк иштечимин да. Өзүмдүн ушул жанымдагы жолдошум бар экенине, үйдө балдарым бар экенине, мына баарына ыраазычылык айтабыз да. Ушул үйүм бар, жашап аткан үстүндө крышам бар, ушул жеп аткан тамагыма деп сырткы чөйрөдөн баштачымын да. Азыр көптөн бери ушул нерселерди өзүмдүн бар экениме ыраазычылык, өзүмдүн көзүм ачылганына, кулагымдын укканына, ушул дем алып атканыма, канча деген мынакей аба бар, ошонун баарын Алла Таала бизге буйруп атат. Ошого ыраазычылык айтканды, ичимдеги ички органдар, жүрөгүңүздүн дүкүлдөп атканына, ички органдар иштеп атканына, канча деген кишилер ушул компанияга келгенде көп оорулардын түрүн уктум да. Мурун мугалим болуп жүргөндө сенин фокусуң башка жакта, билим берүү, студенттерге болот. Бул жака келгенден кийин кандай гана оорулар бар экен, канча жашта кичинекей балдардан өйдө кандай деген түрлүү оорулар менен ооруйт экен, ошолордун баарын уккандай ушинтип ыраазы болосуң да. Эртең менен турабыз, саат 5-те ойгонобуз, дагы өзүбүзгө эмне кылабыз? Көзүбүздү ачып ойгонгондо эле, мээңиз ойгонгондо эле ушул ыраазычылыктын баарын ичибизден айта баштайбыз. Айтып, бүгүнкү күнгө настрой кылабыз өзүбүздү. Жакшы жака настрой кылып туруп, анан ойгонуп, өзүбүзгө эмне үчүн эртерээк туруш керек, өзгө көбүрөөк убакыт бөлүш үчүн да. Эгерде кеч туруп калсаңыз, эмне болот? Шашып, ушуп көп нерселердин баары калып калат. Ичиңизде кичинекей, меникинде кичинекей айза да, бул жерде мына канчадан мына батмай жее турат, мисалы кичинекей батман жашайт да. Ар бирибиздин кичинекей чагыбыз эмне үчүн ушул жакта дейбиз? Анткени подсознательно мына мээбизде нейрон кичинекей чагыбызды дайыма эстейт да. Анан кичинекей кезибизди эркелетип, ошол кишиге, кичинекей кишиге эмне кылыш керек? Биз көңүл бөлүш керекпиз. Биз сырткы физиологиябызды эле эмес, эмне кылабыз? Башка ичиктеги жан дүйнөбүздү дагы ойлойбуз да. Эгерде ушинтип ойлоп, канчалаган жылуу сөздөрдү айтсаңыздар, сиздерге эмне кылат? Бүгүнкү күнүңүз абдан сонун өтөт. Бүгүнкү эле эмес, эмне деп коет? 1%тен баары башталат, 1% сиз бүгүнкү күн оңолсоңуз, 21 күндө 21% болуп калат да. 1 жыл бою ошол нерсени өзүңүзгө кайталап отурсаңыз, эмне болот? 365% болуп калып атпайбы? Өзүңүздү оңдогонуңуз. Bir gün жасайсыз, эртесин унутуп каласыз, ошондой болуп атпайбы? Ошон үчүн биз таңкы эфирди саат 6-дан баштайлы, настройду оңдойлу дедик. Өзүбүз ваннага барабыз дагы, уборныйга, барып өзүбүздү эмне кылабыз? Бетим бырышып калыптыр, чачым минтип калыптыр эмес, наоборот, азаматсың, сен кыйынсың, сен өзүңүздөр менен учурашасыздарбы? Өзүңүздөргө жылуу сөздөрдү айтыңыз да, кандай жакшынакайсың, сен азаматсың,
мен сени аябай жакшы көрөм. Сиз өзүңүзгө өзүңүз жакшы көрөм деген сөздөрдү айтмайын, сизге башка киши айтпайт. Ошондуктан күнүгө эртең менен күзгүдөн көргөндөн кийин мен сени жакшы көрөм. Сен менин айымсың, күнүмсүң. Да кандай жылуу сөздөрдү билесиздер. Сен бар, мен бар. Сен менин ушундай жылмайганың жагат, же көздөрүң бакырайганы жагат. Бакырайган көздөрүнөн, то есть өзүңүздөргө эмне кылабыз? Таң атпай комплимент кылып, анан барып башка жумуштарды кылабыз. Башка жумушту шашып ушу бет колду жууп алмай эмес, бетибизге бир аз массаждарды жасап, бир аз уход кылып, крем сүйкөп дегенде мен бир кошунамды эстеп кеттим. Бир эже бар эле, анан бетим да түлөп кетиптир да. Экөөбүз эшиктин алдында сүйлөшүп калсак, канын же бетиңиз түлөп калыптыр, могу жака крем сүйкөп коебузбу десем, мынтет го, мен конокко барганда эле сүйкөнөм деп. Араңыздарда барбы ушундай конокко барганда эле бетине крем коюп койгондор? Ал аябай чоң ошибка. Анан айттым, сиз конокко барасызбы, барбайсызбы? Бетиңизге кам көрүш керек да. Сиз күнүгө сүйкөсөңүз, анан барып бетиңиз жакшы болот да. Карачы түлөп уже жардам сурап атат сиздин бетиңиз деп тамашалап анан неметтик. Күнүгө сүйкөп туруш керек. Күнүгө бети колду жууп туруш керек. Сиз деген тамак ичпей койбойсуз да, коноктон тамак ичем деп турабы? Токтобүбү Турузбекова деген кимдин партнеру, кире албай жатам дейт. Инстаграмга киргенди да үйрөтүп коюңуздар. Биз сиздерге запрос жиберип атабыз, запрос жибергенде ошол запросту колдон басыш керек да. Запрошено деп бир эле жолу басып коет. Анан кечке 5-6 жолу басып, сиздерди кошуп койсок эле кайра чыгып кетип, кошуп койсок кайра чыгып кеткен, ошодон болуп атат да. Азыр командаңыз менен сүйлөшүп көрүңүздөр, кимдин структурасы кирбей калды, астыңыздагы кимди киргиздиңиздер эле, катыштыңбы деп бүгүн дагы тактап коюңуздар, хорошо? Сиздики болсо неме кылыңыз, запрошено деп басып коюшуң керек экен деп түшүндүрүп коюңуз, сохранение болот да, ошол эфирди кайра көрүп алат. Кайра көрсүн. Азыр эми коша албайбыз. Мен аны кошуш үчүн чыгышым керек болуп калат. Бул ускорение баракчасынан да. Галерея чыкпай атат. Чыкпай атат да, ким Майрамже? Бар эле го ушу бурчунда галерея болчу. Ушу галереяны басканда эле кирчи. Азыр эмнегедир Инстаграм өзгөрүп кетти, страничкалар. Ушу галереяны басканда эле чыкчы да, ошол жок болуп атат бүгүн. Эмнегедир баракча өзгөрүп кетти. Андан кийин эмне кылабыз? Бетибизге кам көрдүк, өзгө жылуу сөздөрдү айттык, өзүбүздү эркелеттик. Анан барып эмне кылабыз? Жылуу суу ичебиз. Жылуу суу мен мынакей лимон менен, бал менен ичип атам. Сиздердин табитиңиздерге жараша. Мен мурда муздак эле суу иччимин. Муздак эле мындай комнатный температура, бир аз эле жылуу суу кошуп коюп, азыр рекомендация боюнча ысык суу ичиш керек экен. Оозуңуздарды күйгүзбөгөндөй, бирок кадимки эле жылуудан өйдөрөөк. Анткени организм ашказан жанда мындай бөйрөк, боор, немелер башка органдар турбайбы? Ашказанга дейт, муздак суу киргенде аябай көп энергия кетет экен. Көп энергия кетет. Ошол сууну жылытыш үчүн дейт да. Жылыткыча ашказанда муздак болуп турат. Муздак болуп туруп, ошол бөйрөктөргө, боорлорго мындай зыяндыгын алып келет дейт да. Бунун баары уже доказано, бунун баары окумуштуулар ушул нерселердин баарын айтып чыгып атат. Ошондуктан сиздерге да айтат элем, ким билсе сонун. Билбегендер ушу ысыгыраак суу ичиш керек экен. Жылуудан өйдөрөөк да. Бал кошосузбу, бал кошуп куркума кошосузбу, имбирь кошосузбу, ал уже сиздердин табитиңиздерге жараша да. Эмне үчүн ичебиз? Анткени ичибиздеги кечөөңкү застой деп коет го, кечөөңкү ичкен тамактарыбыз жакшы сиңбей турат. Ошонун баарын эмне кылат? Тазалап кетет да. Ошо тазалаш үчүн эмне кылабыз? Күндө адат кылабыз. Адат күндө эртең менен турдук, сразу жылуу суу ичтик. Ичкенде эле ичиңиздерди 15-20 мүнөттө уже эмне кылат? Тазалап кетет. Бунун баары доказано, канчадан бери сиздерге сабакты өтүп айтып берип атабыз. Менде жок болуп атат, чото бүгүн Майрам эже чыкпай атат. Анан эмне кылабыз? Ушул сууну ичкенден кийин
ичибиз тазаланды, өзүбүзгө адат кылып алабыз. Өзүңүздөрдүн весиңизге жараша канча килограммсыз ошончо литр суу ичиш керек да. Ошого жараша өзүңүздөр билесиздер. Мен мисалы 76 килограмм 2 литр суу ичишим керек. 2 литр дегенде тура калып эле 2 литрдин баарын ичип салбайбыз. Отуруп алып ичебиз. Но сууну дагы ичкендин өзүнчө бир правилалары бар. Отуруп алып, бир уртамдан. Кээ бирлер бар, туруп басып жүрүп, көтөрүп алып баклажка менен ичишет да. Ал туура эмес нерсе. Туруп жүргөндө дагы мындай түз кетет да. Мынтип отуруп алып, анан дагы бир секрет, мен биздин Алина Таласбековна менен директор статусун жапканда мен топ-менеджерди жабайын деп 9 цикл жаап калгам. Экөөбүз Москвага барып иштеп келдик 20 күн. И ушундай суу эртең менен ичет дегенде мен анда мындай жакшы адатка айландыра элегилем. Барып эле суу ичип алып эле, анан ушундай болчу да, бат эле ичип коюп эле жүрмөй, меники все на ходу. Анан ошондо айтты эле да, суу ичип атат, минтип алыпчы. Анан бирдеке сүйлөп атат. Анан мен Алина деп бирдеке десе, майзадеже не мешайте деп калды да. Көрсө, кээ бирөөңүздөргө ошондой кылып алсаңыздар болот. Сууга өзүнө каалаган нерселердин баарын ушу сууга айтып, анан барып ичеткен, көрдүңүздөрбү? Айтат го, суу ичке киргенде суунун молекуласын жакшы сөздөр менен өзгөртсө болот дейт, Вот ошонун баарын өзгөртүп туруп анан ичет экен да. Көрдүңүздөрбү? Өзүңүздөргө мындай лайфхак деп коебу, жазып алсаңыздар болот. Өзүңүздөргө кээ бирөө ушинтип ичкенди жакшы көрөт. Мисалы сүйлөп, мен бир жасадым, 2 жасадым, бул менин адатым эмес экен, мен андай жасай албайт экенмин да. Ошон үчүн ар бириңиздер өзүңүздөр карап көрүңүздөр, кандай болот, кандай сиздерге жагат. Эгерде ошондой жасай алсаңыз, отуруп өзүңүздөргө каалоо тилектин баарын ушу сууга айтып, аны ичсеңиздер, ал андан дагы жакшы деп. Мындай ал да доказано да. Сууга ушинтип сүйлөп туруп, анан ичкиле, ичиңиздеги бүт органдардын баарын тазалап, жакшы немен бар, настройдун баарын алып келет деген бул дагы бар да. Эгерде жасайм десеңиздер, пожалуйста, андай да сонун болот да. Өзүңүздөрдүн весиңиздерге жараша 2 литрби, 1,5 литрби, 3 литрби, кээ бирөөнө 3 литр, кээ бирөөнө 4 литр ичиш керек болот да. Өзүнүн весине жараша. Бул сууну сөзсүз ичип, не кылыш керекпиз? Ичибиздеги нерселердин баарын сиңириш керекпиз да. Жакшы иштей баштайт ашказаныбызда, жакшы ичегилерибиз кыймылдай баштайт. То есть ошондуктан баарыңыздарга экинчи суу ичиңиздер дейт элем да. Андан кийин эле эмне кылабыз? Зарядка. Ким жасады бүгүн зарядка? Зарядка жасаган кишилер бар бараңыздарда. Эртең менен турдуңуз, кээ бирөөңүздөр жамбаштап жатып алып, телефонду коюп алып көрүп атасыздар, кээ бирлер отуруп ушул нерселердин баарын өзүнө жазып атат. Анткени бул нерсени эмне кылыш керек? Андан ары улантыш керек. Айтат да, өзүң эле ушул нерсени окусаң, где-то 5%, 10% биякта калат, калган баары эмне болот? Чыгып кетет да. Эгерде ушул нерсени башка бирөөнө айтып берсең, 25-30% эмне болот экен? Өзүңө сиңирип калат экенсиң. Эгерде ушул нерсени жасасаң, зарядка жасагандар азаматсыздар, мынакей зарядка жасагыла деп дайым айтабыз. Зарядка десе эле тимеле, зарядка эмес, 5-10 мүнөт өзүңүздөргө убакыт бөлүп, хотя бы колдоруңуз даже отуруп алып, мынакей сабак угуп атасыздарбы, мындай зарядкалар деле жасай берсеңиздер болот. Колуңарды кыймылдатып, ушуда деле канча деген өзүңүздөргө мындай азаматсыздар, өзүңүздөргө канча деген эмне болот? Мээңиздер иштей баштайт, канчалык ушу айтат го, кол менен алакан менен ушу мээ связанный деп, ар бир мындай моторика деп коет, ушул моторикаларды иштетишиңиздер керек. Өзүңүз эле мынтип көзүңүз ачып ойгонуп эмес, денеңизди, мээңизди да ойготуш керек да. Кандай сонун азаматсыздар, мынакей көнүгүү жасагандар бар экен. Жок дегенде 5-10 приседаний жасап коюңуздар. Жок дегенде мындай кыймылдарды жасап, бир зарядка жасап туруп, анан сабак окусаңыздар, ой азаматсыз, Тибеттин көнүгүүлөрүн жасап турам дейт. Эмне болот? Жасаган сайын нейрондор ойгонот да. Мээңиз ойгонуп, кыймылдап, ашказаныңыз тамак требует эткенде кадимкидей курулдап, курсагым ачты деп сезебиз, мээбиз качан ошону сезе баштайт? Биз кыймыл аракетте болгондо, басканда, зарядкалар жасаганда, үйдө шарт жок болот, кээ бирөөнүн
атайын ушундай оборудованиелер бар, зарядка жасаган. А кээ бирөөнүн кандай нерсе жок да. Жок болсо жок дегенде приседаниелерди жасайбыз. Жок дегенде үйдөн деле чуркап, секирип ушинтсе болот, А кимдин мал жандуу кишилерибиз бул жерде бизде айыл жергесинен катышкандар аябай көп. Эртең менен барып уже огородду бир карап, же болбосо малды тейлеп келгенде эле уже кандай деген зарядкалар, ошондо да баары эле шаш пуш жасап эмес, жолдон уже зарядкалар жасап, ички органдарыбыз да кыймылдатып, мээбизди дагы жакшы кыймылдата башташ керекпиз да. Андан кийин эле эң бизге керектүүсү ушунун баарын жасадык, эфирди уктук, саат 7-де уже бүттү эфир, эфирден чыгасыздар, бошойсуздар, уже ушуну обсуждать этишиңиздер керек да. Башка бирөөлөр менен, ай сен жасайсың го, ушундай жасаш керек экен, сууну ичиш керек экен, сен ичпейсиң го деп, даже үйүңүздөгү балдарыңыздарга ушул нерсени адат кылып берип койсоңуздар, бул дагы аябай сонун да. Анан эмне кылышыбыз керек? Китеп окуйбуз. Китеп окугандар барбы араңыздарда? Мен китеп окуганды жакшы көрөм, мен китеп окуйм дегендер барбы араңыздарда? Мисалы менде андай адат бар, бирок ал деле мындай со временем менде деле бир айлап китеп окубай алган күндөрүм болот да. Могу ускорениянын эмнеси жакшы? Ускорениянын жакшы жери өзүбүз айтып, өзүбүз ошол нерсени жасайбыз да. Мен дагы уже ускорение уже башталат деп биздики неме топтола баштайт го. Ошенткенде эле кайра баштадым да. Азаматсыздын 30 мүнөт китеп окуйм дейт да. Ким канчалык окуй алат? Мээбизди аябай мынтип загружать этип жибербеш керек да. Азаматсыздар Куран китептерди окуйт экен. Өзүңүздүн направлениеңизге жараша сонун китептерди окуңуздар. Мисалы китепти такыр окуй электер, китепти окуганды жаман көрөм, тажап кетем дегендер деле бар арамыздачы. Бирок ошону эмне кылабыз? Адатка айландырабыз. Күнүгө мээңиз менен, мээ деген кадимки эле жаныңыздагы башка кишидей эле бир органда, мээңиз менен келишим түзсөңүз аябай сонун да. Бирок ошол келишимди бузбашыңыздар керек. Күнүгө 10 мүнөттөн китеп окуйм деп. Же болбосо 10 барактан баштасаңыз болот да. 10 эле барактан баштаңыз, ушул нерсе сиздерге мындай неме болуп кеткиче да, адатка айландырыңыз да. Автоматизация деп коет го. Ой, азаматсыз жанагы лидерство деген сонун жазылган. Ушул китепти барыңыздарга рекомендовать этет элем. Рустам Кимбилетовичтин китебин окуйм дейт. Рустам Кимбилетович прям кантип башташ керек, эмнеден башташ керек. Ошол нерселердин баарын кантип лидер болосуң, ошол нерсенин баарын аябай сонун майдалап жазып берген да. Ошол нерсени жакшылап неме кылыңыздар, окусаңыздар, өзүңүздөрдүн өсүүңүздөргө эле сонун жардам болот да. 10 мүнөттөн баштап китеп окуйбуз. Же болбосо 10 барак. 10 барак деп мээңиз менен келишим түздүңүзбү? 10 барактан аз окубайбыз. Анан такыр ушул китепке кирип кетип 2 саат 3 саат отуруп алмай жок, анткени эмне болот? Чарчап кетет. 45 мүнөт эмне үчүн школдо 45 мүнөт окуйбуз. Анткени менин кабыл алуусу только 45 мүнөт да. Ошондуктан көп мындай 2 саат 3 саат окуганда уже эле эмне болуп кетет? Башыбыз уже башка нерселерди ойлоп кетет, алаксып кетет, кээ бирөө уктап калат, кээ бирөө эмне кылат? Укташ үчүн китептерди окуйт. Китеп окуп атып эле уктап калгандар барбы? Адатыңыз. Кээ бирөөлөрдө ушундай адаттар бар. Китепти вроде бы кармайт, 2 мүнөттөн кийин эле уже бүттү, уктап калат, Ошондой адатка айландырыңыздар китеп окуганды. Андан кийин ким чуркайт? Азаматсыздар сонун сунуштарды айтып атасыздар. Дорожная карта лидера, лидерство деген китептер бар, Вот ошолорду окусаңыздар. Величайший сетевик в мире деген сонун китеп бар, Бизде офисте сатылат. Ошону кымбат дебей сатып алсаңыздар, аябай сонун китеп да. Ким окуган, ким окуй элек, ар бириңиздерге кеңеш берет элем. Величайший сетевик в мире, Милтон Фоктун жазылган китеби. Мен аны мурун эле башка жактан угуп,
аябай сонун экен деп ушул китепти каяктан тапса болот, көрдүңүздөрбү? Мээңиздерге кандай сигнал берип койсоңуздар ошол нерселер аткарылат да. Ошол китепти мен качан окуйм, каякта болду экен, каяктан алса болот экен десем, ошол чыгып, плюс еще биздин 4 лидерибиздин история успехасы жазылган, ошолордун кантип ушул жолдон кандай жашоолордон ошого келип калган. Эгерде сизде самомотивация деп коет, ичиңизде кээ бирде ушундай тажап калган, кээ бирде ушундай бир нерселер болот да, өзүңүзчө эле мындай артка тартыла баштагандар болот да. Эмне үчүн ошондой болуп атам, ушундай нерсе болгондо эле ошол величайший сетевик в миренин любой эле бир сетевиктин историясын окусаңыздар, ачып көрсөңүздөр, кантип баштаган, кантип ушул ийгиликке жеткен, ошол нерселердин окуганы мен эмне жатам, кой мен да иштейин деген өзүңүздөргө сонун мотивация болот да. Ошол китепти да мен сиздерге рекомендовать этет элем. Биздин офисте сатылат. Башка жактан издеп убара болбой эле койсоңуздар болот, офистерден ошол нерсени алсаңыздар болот. Же болбосо кимде бизде бар да мындай структурада подарка кылайын дедим эле, менеджерди жапты, подарка кылайын дедим эле, эмнени подарить этсем болот дегендер, өзүңүздүн партнерлоруңузга ошондой суроолор болобу? Ошол китепти подарок белек катары берсеңиздер эч жаңылбайсыз деп айтат элем. Анткени ал дайыма мынтип ачып окуган сайын аябай мындай восхищение болот да. Бир сетевиктин историясын айтып берип коеюн. Мага аябай жаккан сетевая компания деген бул эмне? Бул тармактуу бизнес, баардык жакта өзүң кайсыл жакта болбогонуң башка жактарга азаматсыздар неме кылыш керек да. Тармактык бизнес болгондон кийин өзүң бул жакта эле болсоң, командаң башка өлкөлөрдө эле тарай берген. Бул мүмкүн да. Бул биздин офисте, магазинде эле сатылат. Ким Smart Rich'те иштесе, сурансаңыздар болот. Бизде бул жакта не только Smart Rich, а башка компаниялардан да кошулгандар бар. Ошондуктан Smart Rich деген ким иштесе, ошого жазып, сурап, мага деле жазсаңыздар болот. Алып мындай доступ бар да, сатып алып бере алабыз. Жашыл китеп өзү величайший сетевик в мире. Бирөө жазыптыр да, менин дейт өзүмдүн немем жок дейт, башка шаарга эле иштеп келишим керек болуп, өзүмдүн үйүм жок дейт. Болгону бир эски машинам бар дейт да. Ошол эски машинама түшүп алып дейт, башка шаарларга барып презентация окучумун дейт. Ошол жакта уктачумун дейт, ошол жакта тамак жейм дейт. Заправкаларга барып алып, бензин куйганча барып бет колумду жууп дейт. Анан боенуп алып, өзүмдү переодеваться этип алып, порядокко келтирип алчумун дейт да. Анан бир күнү ошол Украинага барыш керек болуп калыптыр. Украинанын бир жерине. Анан по каким-то причинам кечигип калдым дейт да. Кечигип калып, эмне 45 мүнөт кечиктим деди го дейт. Не кылсам, барсамбы, барбасамбы, 45 мүнөттө эмне деген сөздөрдүн баарын угам. Билесиздер, чогулуп турган адамдар эмнеге кечиктиң деп мындай кыжалат болосуң да. Жарым саат убакыт өттү, уже 45 мүнөт өткөндөн кийин кирип барсам дейт, зал аябай толтура экен, бирок уже ошонун арасынан чыгып кетип аткандар аябай көп экен дейт да. Өйдө төмөн сөздөрдүн баарын сүйлөдү дейт. Угуп унчукпай барып немеге ценага бардым дейт. Мен 2 саат сүйлөмөкмүн, 2 саат эмес, ошол күнкү өзүмдүн выступлениемди аябай сокращать этип, жарым саат эле кайра чыгып кириңиз, Гүлнар эже, тартпай атса. Жарым саат эле ошол выступлениеге жарым эле саатымды короттум дейт да. Анан настроением түшүп, эмнеге кечигип калды, машинасы бузулуп калды беле, бир причина менен ушинтип кечигип калган экен да. Барып жарым саат выступать этип, ценадан түшүп, уже кетип баратсам, бир украинец жол туруп калып эле айтты дейт да. Кантип экөөбүз жолуксак болот, кантип ушул бизнести мен алып кетсем болот, мага шарттарын түшүндүрүп бересиң деп бирөө эле дейт да. Анан ошого түшүндүрүп коюп, анан кетип калгам дейт. Бир жумадан кийинби карасам эле дейт, менин артыман уже 9 украинец жазылып калыптыр дейт. Казыр дейт, менин сетим именно ушу Украинада укмуш өнүгүп атат дейт да. Көрдүңүздөрбү, Кудай Таала сиздерге мынтип омин деп коет да. Кайсыл жерден ошенткенин билбейсиздер. Эгерде дейт, ошол күнү мен барбай койсом дейт, 45 мүнөт кечиктим, уже баары кетип калды, же
өйдө төмө сөздөрдү уккандан көрө барбай эле коеюн деп кайрылып кетип калсам эмне болот эле дейт. Менин бизнесим ошол күнү эле өчмөк дейт да. Ошол күнү эле өчмөк. Ошондуктан эмне кылыш керек дейт? Дайыма өзүңүздөргө максат койдуңуздарбы? Ошол нерсени аткарыңыздар дейт да. Ушул жака барам дедиңизби, ниет кылдыңызбы? Ошол нерсени сиздер аткарышыңыздар керек дейт да. Ар бириңиздерге мындай бир аз шылчок болду болуш керек. Менде де ошондой болот да. Барсамбы, барбасамбы болгондо жок, барыш керек. Именно менин золотой кораблигим ошол жакта болсочу, именно ошол мени күтүп аткан болсочу, именно бүгүн ушундай киши жазылаттыр деп, ошондой ниеттерди коюп туруп барсаңыздар, ошол жактан сиздер эмне кыласыздар? Сонун ийгиликке жетесиздер да. Кийинки биздин шагыбыз эмне болду? Басасыздар. Мына басам дегендер бар, араңыздарда айтып атат, мен кечинде басам, мен басканды жакшы көрөм деп. Анан азыр ар бир телефондо эле шагомер деп коет, шагомер. Эгерде сиздер билбесеңиздер, балдарыңыздарга көрсөтүп немете алсаңыздар болот. Менде телефондо жүрөктүн сүрөтү бар да. Анан ошол жерде бассаң, канча шаг кылдым деген немелер бар. Күнүгө прям айтпайм окумуш деп, но негизи 10 000 шаг жасаш керек экен. Сразу эле 10 000 шаг жасап кете албайсыздар. Басып жүргөндөр кимде адат болсо аны жасай аласыздар да. Жаңы баштаганда 5000 деле баштасаңыздар болот да. Анан ар бир нерсеге өзүңүздөрдү мактаңыздар. Өзүңүздөрдү айтып атпаймынбы, ичиңиздерде кичинекей киши жашайт, менин ичимде кичинекей айзада, ой молодец, ушунчаны басып койгон турбайбы деп өзүңүздөрдү жок дегенде бир шоколад алып берип койсоңуздар болот. Жок дегенде ушу мактап коюңуздар. Оозуңуздан жылуу сөздү аябаңыздар, эч качан аябаңыздар. Жылуу сөз башка бирөөгө эмнегедир айтканды оозуңуздан автоматически чыгат, Ой, сонун жарашат экен ушул көйнөк, сага мындай ыраазымын деген сөздөр чыгат. Өзүбүзгө эмнегедир ошол сөздөрдү аяйбыз да. Ошол сөздөрдү аябаңыздар, эмне кылабыз? Ушундай шагомерди көбөйтүп база баштайбыз да. Мен дагы өткөндө бир марафонго жазылып алып, ошол суу ичип, мындай неме кылыш керек болчу да, өзүмдү бир аз порядокко алып келиш керек болчу, бир аз вес ташташ керек деп жазылып, ушул жакта күнүгө отчет бериш керек да. Күнүгө отчет 10 000 шаг. Анан кээ бирден деп шашып немеге барып каласың офиске. Офистен үйгө чейин Венера экөөбүз басып, чөй басып келдик. 12 000 шаг болуптур да, көрдүңүздөрбү? Сиздер мына машина айдап эмес, машинага түшүп эмес, тыгылып, андан көрө жөө баскан сиздердин ден соолугуңуздарга пайда болуп атат да. Ошондуктан ким жакыныраак жашаса, жөө басканга аракет кылыңыздар да. Жөө басканга, чуркаганга, кээ бирөөнүн ушу чуркаган адаты бар. Эң сонунда ушуга мен такыр эле немете албай койдум. Чуркаш керек деп эле бир аз чуркайм, кайра таштап коем, бир аз чуркайм, ушуну адатка айландыра албай койдум. Бирок басканды сонун адатка айландырып алдым. Азыр көп жерге жөө басам. Жөө баскан аябай пайдалуу да. Кайра эмне кылыш керекпиз? Ыраазычылык дептер кимде бар? Барлар уже канчадан бери марафонго катышып аткандар, ыраазычылык дептери бар. Вот ошону улантабыз. Биз эмне үчүн кайра эле кайталап эле марафонду өтө беребиз? Эмне үчүн кайра катышкыла дей беребиз? Анткени ушул марафон бүткөндө азаматсыз, жумушка жөө бар, жөө келген эң сонунда. Бир чети эконом, финансовый, бир чети тыгылып нервиңди коробойт. Маршрутка киргенде канча деген нерв коройт чын элечи. Ары тыгыласың, бери тыгыласың билбейм. Андан көрө жөө баскан жакшы да, машинаны деле токтотуп коюп. Ушул ыраазычылык дептерибиз эмне болот? 21 күн өткөндөн кийин бүттү, жабылат дагы, коюп коебуз, бүттү, жанагы мектепте каникулга чыктым деген сыяктуу да. Анан кайра баштагыла дегенде эле кайра жазып баштайбыз да. Биз кичинекей кезибизден эле садиктен, школдон эмне болуп калганбыз? Мээбизге ушул нерсенин баары неметилип калган да, эмне сакталып калган да. Айтыш керек бирөөбүзгө, бирөө бизди жумшаш керек, бирөө бир нерсени айтканда анан барып ошол нерселерди аткарабыз да. Антпесе эмне мурунку эле нерселер вот азаматсыздар кала берет да. Сизде бар, эми жазыңыздар да. Ушул нерсени уже эртең менен турдуңуз, конечно, көзүңүздү ачып эле төшөктөн жазып баштай албайсыз, бирок кээ бирөөндө сонун адаттары бар.
тура калып эле ушул нерселердин баарын аткарган, пунктуальный, ким өзүнүн жашоосун иретке келтирип алса, ошол менен сонун кетет да. Азаматсыз сонеже жөө басат, офиске де жөө басат, жөө келет, азаматсыз жөө көбүрөөк базал, Аха. Бенде унутуучу дейт, кайталап биз айтканда эмне кылабыз, уже ошол нерселерди оңдой баштайбыз, Ыраазычылык дептерге менин мурунку жазгандарымды караганда айтып атпаймынбы, внешний, сырткы чөйрөгө ыраазычылыгымды көп айтчу экем да. Азаматсыздар, сырткы чөйрөгө азыр канчалык курстарга катышып, канча мындай саморазвитиеде өзүңдү өнүктүрө баштагандан кийин бир аз уже ой жүгүртүүң өзгөрө баштайт экен да. Баардык нерсе кимден башталат? Ийгилик, ден соолук, баардыгы кимден башталат? Өзүбүздөн, менден башталып атпайбы? Ошон үчүн өзүбүзгө ыраазычылык айтып башташ керек экенбиз да. Өзүбүз ушул нерселерди жасап атканыбызга, ушул нерсе колубуздан келип атканына, ушу ден соолукта жүргөн көп эле кишиден сурасаң, ден соолугунан жабыркайт. Буга ким күнөөлүү? Биз өзүбүз күнөөлүүбүз, туурабы? Туура эмес тамактанганбыз, же болбосо туура эмес иштерди жасаганбыз, туура эмес иштер дегенде эмне, физически өзүбүздү насиловать этип жүргөнбүз, оор нерселерди көтөрүп, же суукта мынакей базарда отургандар, же болбосо түнкү сменде иштегендер, айла жок, акча табыш керек, биз акча деп жашаганбыз, Ошентип ден соолуктун баарын өлтүргөнбүз. Ошол нерсенин баарын эмне кылып атабыз? Кайра өз алдына алып келип атпайбызбы, өз ордуна алып келип атабыз да. Ошонун баарын кайра восстановление кылып атабыз, Ошон үчүн өзүбүзгө биринчи ыраазычылыктарды айта баштайбыз. Канча кишинин эртең менен туруп көрбөй калгандар бар. Менин бир аябай ушул нерсени айткан сайын жүрөгүм зырт деп кетет. Мен дагы пендесиң да, оозган эмне деген сөздүн баары чыкпайт да. Менин мамам ооруп, жүрөк ооруп каза болгон. Төшөктө жатып калды, 5 жылдай ооруду да ушул жүрөк оору менен. Ошондо айтам да, ушул Smart Rich ошол кезде болгондо 2000-жылы ушудан сактап калат белек дегендей арман бар да. Анан кечинде сүйлөшүп отурабыз, кол буттар шишип кетчү эле, жүрөк оору менен ким ооруду эле билет. Денесин бар мындай суу басып кетти да, шишик. Ошонун баары мынтип массаж кылып отургам. Массаж кылып, ушинтип неметебиз да, колун чымырап атат деп ушунча эле анан экөөбүз кечинде отуруп сүйлөшүп атабыз. Эми эмне күнөөң бар, ошо Кудайдын астында, ошо Кудай жок дедим да. Кудай жок. Кудай болсо, ушундай кылып сени оорутпайт эле. Эмне мынчалык сени кыйнады 5 жылдан бери, мына карачы десем, кой кызым антип айтпа деди да. Мен ушундай бир ызаланып кеттим да ошол күнү, эмнеге дедим, бирөөгө ошол мамамдын мындай немеси, бир кишиге да мындай жамандыгы жок болчу да, баары эле мактап, баары жеңелеп эле, баары биздин үйдө ушундай болчу да. Көрсө менин мамам жакшы киши эмес, удобный киши экен. Ал темамда кийин өтөбүз го. Ыңгайлуу киши экен да. Баары эле ушул биздин үйдө жүрөт, Ош базарда жанагы овощной магазинде иштечү эле. Ошол магазинге келип эле айылдагылардын баары көрсө менин мамама келет, чай ичет, неметет. Мен аябай жакшы киши, баарына жакшы отношение кылат десем, мен ушул сабактарды окуп отуруп ойлодум, удобный киши экен да. Анан ошону айтып атам да, бир кишиге жамандыгың жок болсо, баары эле сени мактап турса, баарын эле жакшы нерселердин баарын жасап отурсаң, эмнеге ушундай оорутуп койду, эмне мынча сени кыйнап атат деп ушинтсем, Кудай бар кызым, кой антип сүйлөбө, ооба деп ал деле мен неметип отурду, эмне мынчалык кыйнады дегендердичи. Анан ошентип мен барып жатып алдым. Мамам жатат, мындай смен менен карачубуз да. Анан кийин эле папам туруп караптыр. Анан эртең менен мени ойготуп, 5-терде айтып атпайбы, мамаң качан сүйлөбөй калды эле депчи. Көрдүңүздөрбү? Тилди алып койгон да, Алла Таала. Анан мен чочуп эле койгом кетип, жок, сүйлөшүп эле жатканбыз кечинде десем эле, папам мени чочубасын деди, акырын кызым. Мен саат 3-тө барып эле жанына отурсам, сүйлөй албай калыптыр деди да. Тилин алып коюптур көрсө, анан ошондо эле кайра Кудайдан кечирим сурап, аябай жаман болдум элем да. Ушул нерсени айтып атканда эле эртең менен ыраазычылык айткыла. Эртең менен турганда канча киши сүйлөбөй калат дегенде эле ошол эсиме келет да.
жакшынакай эле жатасың кечинде, эртең менен турсаң жаныңда жаткан жолдошуң жок болуп калат. Мен бир одноклассницам, чогуу окуган кызымда айтат да, жакшынакай эле сүйлөшүп эле жатканбыз дейт. Эртең менен ойгонсом, жолдошум ойгонбой калды дейт да. Анда дагы могу союз развал болуп, шинтип жүргөн жылдар болчу. Ана жумушун ойлоп атса керек да. Эмне кылам, кандай болом деп атса керек, ошентип эртең менен эле турбай калды дейт да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн сиздин көзүңүздү ачканга жардам берген Алла Таалага, сиз дем алып аткан анын баары эмне кылып атат, Алла Таала кылып атат, сүйлөй аласыз, сүйлөп атасыз. Канча киши укпай калат, сүйлөбөй калат. Туруп эле ушул нерсенин баары да. Ушунун баарын дептерге жазабыз. Ар бирибизде дептер болуш керек. Ар бирибиздин колдорубузга, буттарыбызга, ушу бутуңарга эмне үчүн ыраазычылык айтышыңар керек деп дагы бир сабакта окуганда, мындай бутуңарды жууп дейт, массаж жасап, кремдерден сүйкөп, ушинтип ыраазычылык айткыла деди да. Мен как-то бутум бар болду, эми басып жүрөт дегендей эле отношение кылчумун да. Ойлоп көрсөңүздөр, ушунча килограммды, канча мына бир күндө километражды күйгүзгөндө 12 километр бастырмын деп атам, ушул жашка чейин канча деген километрлерди баскам, ошол нерсеге да ыраазычылык айтышыңыздар керек экен. Мына бүгүндөн баштап бутуңуздарга крем сүйкөп ушинсеңиздер, өзүңүзчө бир башкача болосуз да. Мен мисалы биринчи ошону жасаганда башкача болдум да. Неужели ушинсе да болот? Мындай педикюрга барганда дагы бутума да көңүл бөлүп коеюнчу деген ой кийинки учур ушул нерселер дагы пайда болгон да. Ушул сабактарды окугандын эмнеси пайда? Ушул билбеген нерсеңди билип аласың да. Чындап эле канча вес, кээ бирөөмдө арык болсо, ладно, буту көтөрүп жүрүп, арык болсо деле канча деген дүйнөнүн баарын кыдырганда. Кээ бирлөр мисалы мен путешествиеге ушул бутум алып барды да Италия, Испаниянын баарын көргөнгө туурабы? Кээ бирлөр ушул бут менен Москвага, Питерге, кайсыл гана өлкөлөргө барып, ошол жактын баарын ийгилик жаратып атат, соода кылып атат. Эмне гана кылган жок, ушул бут жакшы жакка да, жаман жакка да алып барган, ушул бутубуз болуп атат, Ошого да ыраазычылык айтыш керек экенбиз. Колдорго дагы ыраазычылык айтканда жөн эле ыраазычылык эмес, канча деген дейт. Президенттер менен учурашам, канча деген ийгиликтүү адамдар менен учурашчу кол, канча деген китеп жазам деп өзүңүздөргө максат коюп койсоңуздар болот да. Ыраазычылык дептерди жазып бүткөндөн кийин максат дептер ачыш керек. Цель, максаттар, келечегиңиздерди, өзүңүздөрдү кандай көрүп атасыздар? Биз жакында эле Алматыдан обучениеден келбедикпи, мурдагы эле. Ушул президенттен ушундай сонун сабактарды уктук, эми аябай сонун да действительно. Ушул дайыма тетрадь болуш керек дейт, ошол жака бир нерседен башташ керек да, 1% оңдогула дейт да, 1%тен баштап баардык нерсе жаралат дейт. Эгер китеп жазыңыздар келип атса дейт, ошону чоң максат кылып коюп коебуз дагы, күнүгө бир нерсе, бир 2 эле мүнөт ошол нерсеге бөлсөңүздөр дейт. Хотя бы 2 строчка бир нерсе жазып койсоңуздар, бул китебиңиздерге мындай наброска деп коет го, каркас кылып коесуздар дейт да. Өзүм деле дейт, китеп жазам деген оюм бар болчу, мына жазбадым, автор уже 2 китептин автору болуп атат да, 2 китеп чыгарды, вот, бул башы деп атпайбы. Мен дагы өзүм басып өткөн жолдорумду ушинтип калтыргым келет деп. Ар бирибиз эле ошондой, мисалы менде деле ошол максат бар. Китеп жазсам, өзүм жөнүндө мен кантип бутума тургам, жөнөкөй мугалимден ушул ийгиликтерди жараткан, ийгиликке жеткен айым болгонду кантип ушуну өзгөрсө болот. Ошол пошагово ошол нерселердин баарын жазсак, мисалы азыр деген марафон өтүп атсак, ушул нерсени как шпаргалка катары ар бириңиздерде болсо, кошунаңыздарда болсо, көрсө ушинтип эле ийгиликке жетсе болот турбайбы? Биринчи баары ушу таңдын сырынан эле башталат турбайбы? Эртең менен тургандан баштап ушунун баарын жазып чыксак кандай сонун да. Менде да ошондой максаттар бар, буйруса ар бириңиздерде эле бар болуш керек деп ойлойм да. Кээ бирөөңүздөр ошол максатыңыздарды айткандан даже уяласыздар да. Кээ бирөө бар, кандай максат десе, как будто жана школдон урушуп же эки коюп койчудай болуп, өзүнүн максатын айта албагандар да бар да. Ошонун баарын өзгөртүңүздөр. Эгерде оозуңуздан айтып чыгара албасаңыздар, максаттарыңыздарды дептерге жазып баштаңыздар да. Ар бир кишиде ушундай максаттын дептери болуш керек. Ар бир кишиде благодарность, ыраазычылыктын дептери болуш керек. Көп эле мындай сабак бере албайм, же болбосо
ушундай нерсени өтө албайм деген сыяктуулар бар да. Бирок ошонун баары кичинекей нерседен башталат. Кичинекей деген эмне? Ушул жазгандан башталат, береко сүйлөгөндөн башталат да. Анан ыраазычылык боюнча дагы айтайын дегеним, биз Алла Таалага да ыраазы болушубуз керек. Бирөө айтат да, эмнеге дейт, эки аял болот да, эки аял бирдей эле жумуштарды жасайт, бирдей эле жумуштарды жасайт. Ыраазычылык анан кийин мындай колу ачык болуш керек да. Колду дайым ачыш керек, бир нерсе бериш керек. Берсең, анан барып аласың да. Благодарю деген орусча, благо. Мен ушундай элестетим боюнча эле мындай чоң бир шаар, же мындай күн мондай жаркырап тургандай эле элестей берем. Благодарю деген сөздү айткан сайын эле ушинтип элестеп боло берет да. Ар бир нерсени бир нерсеге окшоштуруп алсаңыздар да, ошондо мындай картина, визуализация жакшы неметилет да. Визуализация менен элестетүү менен жасасаңыздар эсиңиздерде көбүрөөк калат да. Мен ушинтип благо деп мынтип элестетип алам да, колумда бир чоң шаар, чоң жаркырап турган бир нерседей болуп, мынтип дарю болуп атпайбы? Подарить этип атам дегендей ыраазычылыкты ушундай бир элестетем да. Анан эки аял болот, кошуналар, экөө бир жумушта эле иштейт, бирдей эле доходко чыгат, бирдей эле балдарын багып ушинтип атат, бирок бирөөгө аябай мындай ырыскысы көп да. Анан неме Алла Таалага кайрылат да, экинчи кошунасычы. Анын эмне немеси бар дейт да, айырмасы бар. Эмнеге ошол аялды дейт, экөөбүз бир эле жерде иштейбиз дейт, бир жакта эле жашайбыз, бирок ага аябай көп ырыскы келе берет. Эмнеге мага андай болбойт десе айтат да. Ал аялды дейт, эки алма болсо бирөөнү башка бирөөгө берет дейт да. Эки чака алмасы болсо бир чакасын берет дейт. Ырыскысын дайыма бирөө сураганды жылмайып берип турат дейт да. Кээ бирөөңүздөрдө ушу бергиле десе эмнемди берем, менде жок болсо дегендер бар. Ошолорго мен дагы айтат элем, жылмаюңузду тартуулаңыз. Эң сонун нерсе бул сүнөт деп коет буну дагы. Жылмаюңузду тартуулаган сайын канчалаган кишилер ийгиликке жетет да. Сиздердин бир эле мындай жылмаюңуз, мен да ушул дагы бир эсимде калган, тааныбаган эле бир киши, орус немеден мен университетке жашаган жеримен 10 эле мүнөттө басып барам. Басып барчумун 10 мурун иштегенде, анан бир мындай тропинка бар да, ошол жолдон басып баратканда билесиздер, мен өкмөттүн жумушунда иштегенде кабагым бүрккө алып, демеле бирөөгө бирдеке милдеттеме бергенсип, ушинтип барчу элем да, мындай шашып ушуп барасың да. Анан басып баратсам эле, бир киши мынтип калды да, подождите, девушка, вы такая красивая, улыбнитесь, улыбка вам идет деп калды да. Десе эле мен мындай бул кийим дегендей, же болбосо бунун иши эмне дегендей бир ой кетип калат го. Мынтип карап эле калсам эле, улыбнитесь, я вам говорю, улыбка вас так украшает деди да. Десе эле күлдүм, улыбнулась. Анан ошол ойдон эле ошол сөзүн эстесем эле күлүп жиберем, улыбка появляется на лице да. То есть көрдүңүздөрбү, бир кишини эле тааныбаган эле бирөөнүн сөзү кандай влиять этет да. Басып баратып эле, анан ошол жактан өткөндө деле эмне деп коет, якорение деп коет го. Ошол жол менен басып баратканда эле ушул кишини эстеп кетем. Ушундай жакшы мындай ойлор келип кетет. Сиздерге да айтат элем да, ушул жылмаюңузду башка бирөөгө тартуулагандан эч мындай ишиңизге таарытпаңыздар да, жылмайып жүрүңүздөр. Анан ушул кишиге окшоп сонун комплименттарды айтыңыздар. Мына бүгүн өзүңүздөргө задание жазып алыңыздар. 5 кишиге комплимент айтам деп. 5 кишиге. Баратып эле, жакшынакай, мен ушул нерсени да колдоном. Мага жаккан, жакшынакай баратса, обязательно ушундай, у вас такой шикарный костюм, вам так идет десең, ал киши дагы мынтип ошону кийген сайын ушул нерсени эстейт да. Же болбосо прическасын, такая у вас укладка сегодня красивая деп. То есть ушинтип күнүгө эмне кыласыздар, комплимент айтасыздар. Комплимент десе эле сырт жактан эле монтип издеп жүрбөш керек. Бар эмне өзүбүзгө айтабыз, ошол кийим сага сонун жарашып атат бүгүн деп, же болбосо бүгүн сонун жүзүңдөн жылмаюу чыгып атат, же болбосо жакшы настроениеде туруп турсуң деп. Анан жаныңыздагы балдарыңыздан баштаңыз, күйөөңүздөн баштаңыз. Биз замечание айтканда автоматически оозубуздан шак эле Зейнеп Кулдибаева деген кимдин командасы тоже кире албай атам дейт. Ошого дагы жардам берип койсоңуздар.
Зейнеп Кулдебаева запрос жиберсин. Запрос жиберсе эле биз принять басып коебуз. То есть ушул жылмаю оозубуздан жакшы сөз чыгарууну бул дагы бир биздин эмне обучениелерге кирет да. Жакшы сөз сүйлөгөн, бүгүнкү уккан нерсени башка бирөөгө бөлүшүү, бул дагы бир мындай благодарностька кирет, же болбосо билим берүү, же жанагы эмне деп коет, благотворительность. Кыргызчасы эмне эле благотворительность. Вот ошол благотворительностьти бергиле десе эле баары эле сразу оюбузга эмне келет? Акча келет, акча эмес. Үйүңдө эмне лишний, даже мына элементарно кечеүнкү сабактан кийин, эмне кийимиңиздер лишний экен. Мен деле ошолорду иреттеп койдум, буларды берип коюш керек экен деп. Айылга берип коебуз. Мен кыздарымдын кийимдерин, мен өзүмдүн кийимдеримди деле эжелериме берип коем. Анан карасаң, ошол кийимди кийип жүрсө, ичиң кайрымдуулук жасаганда, ичиң аябай мындай жылыйт да. Кээ бирөөлөрдө бар, эмне кылат? Ошол кийимдерди тебелеп тепсеп, дагы бир эжем бар эле. Сонун өзүмө жаккан эми, сонун плащым бар эле. Берсем, неме кылып коюптур. Чөптүн үстүн жаап коюптур да. Анан кийин ойлоп калдым, кой, буга бербей эле коюш керек экен. Бул эми кандай неме болчу да, сонун плащ болчу, кымбат болчу. Анан өзүң кийип мындай тажап каласың го. Вот туура айтасыз, жакшы сөз жаны эргитет, ошол кишиге да жылуулук тартуулайт. Жылуу болот да. Сиздерге бирөө жакшы сөздөрдү айтып атса, сүйүнөсүздөрбү? Вот ошондой эле да башка бирөөлөр деле ушул жакшы сөздөрдү уккусу келет да. Ошон үчүн үйдөгүлөргө дагы баарын эмнеден баштайбыз? Үйдүн ичинен баштайбыз, Анан барып сырттагыларга жакшы сөздөрдү айтып баштайбыз. Анан эмне болот? Дүйнө жүзүн өзгөрткөнгө бир эле киши керек да, бир кишинин салымы. Мен бир киши ушуну айтып атсам, сизде эфирде мынакей 50ден ашык киши бар. Ошолор дагы 50 киши бүгүн 5 кишиге комплимент айтса, канча болот? 250 кишинин ичиндеги жан дүйнөсү жыргайт турабы? Сүйүнөт, мен ушундай турбайм деп. Көптөгөн кишинин самооценка деп коет, өзүнүн койгон, өзүнө койгон баасы төмөнүрөөк да. Анан ошол кишиге эле сен сулуусуң, сен жакшынакайсың десең, чын эле мен жакшынакай турбаймбы деп күзгү барып каранат да. Сен ийгиликтүү адамсың деп ошол жолдорун ушундай ачканга сиздер жардам бересиздер. Сизден башталат ошонун баары. Эмне үчүн эртең менен эрте туруш керек дейт? Дагы бир айтып калат го, периштелер эртең менен санап кетет экен деп, Күн чыккача, күндүн нуру үйдө көтөрүлгүчө санап кетет экен. Канча киши тирүү, канча киши өлүк деп. Уктап жаткан баары өлүккө кирет экен деп калат го. Эгерде ошонун санына киргиңиздер келбесе, күн чыккыча туруш керек да. Күн чыккыча. Анан канча деген ийгиликтүү адамдардын историясын окусаңыздар, өздөрү жөнүндө жазган китептерин окусаңыздар, баары эле эмнеден баштаган? Эртең менен туруудан. Эртең менен турганда действительно өзүңө аябай көп эмне болот? Убакыт бөлүнөт да. Мисалы, менде деле болот, кээде чарчап келесиң, мынакей Алматага барып келгенде жол жүрүп калып, чарчап каласың, 11го чейин уктаганга, ошол кезде мээңде все равно бар да, эрте туруш керек эле деп. Кээ бирде мен эрте турам, но түшченде бир сыйра эс алып алганга неме кылам да, өзүмө шарт түзөм да. Кой, эс алайын, сенин деле организмиң канча жол жүрдү, канча ал жака баратканда таңкы 3-тө туруп бардык. Ал жактан да, башка жактан да уктай албайсың го, билбейм. Башкаларда кандай адат бар, но менде башка бирөөнүкүнөн уктай албайм, мындай кыйнала берем да. Ошондуктан өзүң үйүңө келгенде бул такыр башкача. Туп-туура миллионерлер эрте турушат. Миллионер болгуңуз келеби? Эрте туруңуздар. Миллионер болгуңуз келеби? Өзүңүздүн адаттарыңызды жакшы жакка айландырыңыздар. Миллионер болгуңуз келеби? Ой жүгүртүүнү өзгөртөбүз, китеп окуй баштайбыз, суу ичебиз, басабыз. Анан өзүбүзгө күнүгө жок дегенде 10 мүнөт жалгыз отуруп десе эле, жалгыз отуруп эле бир проблеманы ойлоп эмес. Не кылабыз? Жалгыз отуруп алып, пландарды мындай өзүңүз айтат го, будь собой дейт го, өзүңө эле убакыт бөлүп, 10 мүнөт, 15 мүнөтпү бир жакшы сонун идеялар келет. Эмне үчүн басыш керек дейбиз? Жалгыз басып баратсаң, бир ойлор келет да. Ошол нерсени сразу жазып алганга аракет кылгыла. Азыр ар бирибизде телефон бар го, заметки деген жерге
ошода менде да ушундай адат бар, башка жактан уктай албай эле кыйналып чыгам. Жазып аласыздар да заметки деген жерге. Вот ана ошолорду үйгө келип жана ийгилик дептериңиздерге жазып коесуздар да. Эң сонун мындай лайфхактарда. Бүгүн эшикке чыкканда эмнени байкай баштайбыз? Жалбырактардын сап-сары болуп, жалбырактар саргарганын канча киши көрө элек. Ай, сонун болуп калыптыр десең, кайсыл жагы дегендер бар да, кана дегендерчи. Кандай болуп жерге түшүп атат, төшөлүп. Ошол жаратылыш менен дагы суктанганга жетишип калыңыздар. Ас эле калды, кар жаап койсо, ал жаратылыштын кооздугунун баары башкага айланат. Ошондуктан казыр чыгып, сүрөткө түшкөндө деги жакшы көрөбүз, ушул сап-сары жалбырактардын жанынан сүрөткө түшүп, же ошол бактын арасын аралап, парктарга барып, наслаждаться этип да, ушул жашоо менен рахат алышыңыздар керек да. Рахат алыңыздар. Ушул таңдын сыры, ушуда да бүгүнкү темабыз таңдын сыры. Таң эмне үчүн эрте туруш керек? Ушундай немелерде эмне үчүн деген суроолорго да. Кээ бир эфирлер, кээ бирлер кечки 9-да өтүп атат, сонун ийгилик сырлары болуп атат, аны кечинде угабыз, ийгилик сырларын кандай ийгиликтерге жетип атыптыр деп, кечинде кээ бирөөлөр кечинде жазышат, максаттарында бул да туура. Анткени түнү бою эмне болот экен? Ошонун баарын обработка деп коет, ойлонуп чыгат.